Бул жылы жаз мезгили эрте келгендиктен өзүңүздөр көрүп тургандай Баткендин ак өрүк сорту дагы мөөнөтүнөн 10 күнчө мурдап иште. Багбандардын айтымында былтыркы жылы аба ырайына байланыштуу өрүктү үшүк алып түшүм бербей калган. Ал эми бул жылы өрүктүн түшүмү мол болгондуктан багбандар жакшы киреше табабыз деген үмүттө турушат. Кечеги жамгырлар кичине чегирип түшүрдү. Абдулашым Мусаев үлүш жерине 2001 жылы өрүк өстүрүп учурда пайда көрө баштаган. 240 түп өрүк багынан 100 чактысы ак өрүк сорту. Орто эсеп менен 400 миң сомго чейин киреше табат экен. Бул жылы өрүктүн түшүмү мол болгондуктан кардарларды күтүп турган чагы. Бу жерде 100 түп бар ак өрүк. Ушул 100 түптөн болжолум быйылгы болжолум 20 тонна деп турам. Общий жыйынтык ушул 38 гектар жерде 350 түп ушул ак өрүк бар. Ушул 2 фураны сүйлөшүп наркы келсе ошо 2 фурага терип беребиз. Ушул 350 түп. Өрүктүн түшүмү мол болгону менен баасы арзан. Анткени стандарттуу баа коюлбагандыктан багбандарда мындай шартка көнүп калышкан. Былтыркы жылы 160 сомго чейин сатылган ак өрүк бул жылы 30-40 сомдон сатылууда. Өрүгүн сатууга келген Карачач Абдырайымова негизги кирешебиз өрүк болгондуктан кымбатыраак сатылса жакшы болот эле. Бирок кардарлардын жоктугунан арзан болсо да сатууга аргасыз болуудабыз дейт. Бул жерге өрүк тапшырганы келдим. 25 жашы калган турам. Эми бул өрүктүн баасын 30 сом дейттер. Бизге канча эле болсо аздык кылат. Себеби көп жылдан бери өрүк болбойт. Биздин тиктегенибиз ушул өрүк, ондан башка эч немебиз жок. Кирешебиз. Ошон үчүн кымбат баа деле ала берсе дейбиз да биздин оюбуз. Баткен районунун Карабак айыл аймагында өрүк багынын аянты көп болгондуктан өрүк алуучулар биринчи кезекте бул аймакка келишет. Жергиликтүү тургундардан жыйнап алган өрүктү оор жүк ташуучу унааларына толтуруп, Орусия жана Казакстанга алып кетишет. Өрүктүн баасынын арзан же кымбат болуусу аталган өлкөлөрдүн базар баасына көз каранды. Казакстанда, Россияда соода болбой атат. Онусу быйыл көп салды өрүк. Былтыры аз салгандыгы үчүн 110 сомдон башталып 50-60ка чейин алынган. Быйылгы сена бул. Эми баары жокто болду да быйыл өрүк. Ошого байланыштуу сена ушуга туура келип атат. Себеби Россия, Казакстан кымбат болсо 50-60тан алсаң боло берет. Базар көтөрбөгөндөн кийин эч жака бара албайт экенсиң. Баткен облусунун аймагында 10 миң гектардан ашуун аянтка 20 түрдүү өрүк өстүрүлөт. Бир жылдык кирешеси 8 миллиард сомдон ашканы менен сыртка экспорттоо жагы жанданбай келүүдө. Адистердин айтымында буга биринчи кезекте өрүктүн сапаты дүйнөлүк стандарттын талаптарына жооп бербейт. Мындан сырткары өрүктү кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугу да дүйнөлүк рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк бербей келет. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Көгөргөн өрүктөр